Assalamu alaikum. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн сиздерге Бишкек шаарынан сатыла турган дагы бир ушул Mercedes Rex машинасыны көрсөтөбүз. Көрүп турганыңыздардай өңү кара. Базасы Maxi базада бир скат, тагырагы артында бир эле кабат дөңгөлөк. Дөңгөлөктөрдүн абалы летний, жаңы абалда. Келген жери Бельгия. Аябай машина таза келген, урулган эмес. Бардык краскалары, бардык детальдары родной экен. Ээсине айткан маалыматтарды сиздерге бир сыйра айтып, андан кийин машинанын баарыны бир сыйра көрсөтүп чыгам. Учурда жасай турган жери жок. Келгенине бир жума болуптур. Бул азыр Бишкек шаарында турат, Арчебешик конушу тарапта. Сиздер экран астында номерге чалып, ээси менен байланышып көрсөңүздөр болот. Андыктан мен машинаны көрсөтүп баштай берейин. Maxi базада 2008-жылкы 646 эң простой мотор турат экен. 2 объем, турбо дизель, грузоподъемность 2 тонна менен 3 тоннанын ортосунда көтөрөт экен. Рессорлору баары заводской. Эч кандай эмеси жок. Дат баскан жерлери жок. Машинанын абалы эми көрүп турганыңыздардай. Мынакей. Цельнометаллический. Мунун артында терезе жок. Кээ бириңиздер терезе көрүнүп кетиши мүмкүн телефондон, бирок терезе жок. Темир бойдон. Азыркы учурда бул грузовой бойдон турат. Эми алсаңыздар сиздер грузопассажир же болбосо ушу грузовой бойдон айдасаңыздар болот экен. Мунул үстү дагы жакшы, бийик. Көрүп турганыңыздардай абалдары бүт ушул родной абалда. Мен ичин дагы бир сыйра көрсөтөйүн. Мынакей. Негизги шоферлор отура турган, пассажир отура турган жерлери ушул. Мынакей. Артында мындай терезе менен жабылган ортосу, багаж менен эмен ортосу, салондун абалдарында бир сыйра көңүл буруп көрүп коюңуздар. Мен азыр арка бетинен отуруп оталдырам, бирок сиздерге көрсөтүп коеюн дедим. Мынакей. Сиденьяларга сонун кылып чехолдорду тиктирип коюптур. Бул жагында болсо бардачоктору, документтери баары жайында. Аласыздар, буюрса грез ачылып калат уже, 3-үндө 4-үндө ачылып калат. Аласыздар, оформить этесиздер, айдайсыздар. Мынакей. Абалдарында бир сыйра көрүңүздөрчү. Абалдар аябай жакшы. Көрдүңүздөрбү? 2 дизель деп айттык. Айнек көтөргүчтөрү электрондук, электрический көтөргүчтөрү. Арткы эшигин бир сыйра ачайлы. Ачылыштары да жеңил. Эшиктер, шарнирлери баары жакшы абалда. Мына, көрдүңүздөрбү? Бул жактан болсо мынакей. Астында болсо мындай дып менен обшивка болгон. Полдору дагы жыгач катуу материалдан жасалыптыр. Үстү пока мындай обшивка боло элек. Эми буну же маршруткага, линияга, же болбосо грузовойго ылайыкташтырып өзүңүздөр эме кылсаңыздар болот экен. Бир аз катуураак жабат окшойбуз. Так, арты жагынан да көрсөтөйүн сиздерге. Эми буну түшүнгөндөр жакшы билсеңиздер керек. Мен эми кээде мисалы ката кемчилик айтып койгон болсом, тууралап коесуздар комментарияларга. Мынакей. Артында фаркоп бар экен. Бул жерде мындай пластиковый тепкич окшойт, ушуну менен чыгат. Мынакей. Арткы абалдары, монтаждары, мындай ичинде диодный шырактарды да койгон окшойт, ичи жанат окшойт. Мынакей. Абал ушул ички абалдары. Эми мен сиздерге отуруп бир сыйра көрсөтөйүн. Мүмкүн болсо капотту ачканга да аракет кылайын. Жүрүңүздөр. Бүт эшиктер ачылып жабылыштары жакшы. Мынакей. Бүт эшиктери жакшы. Абалы жакшы экен. Бул ээси өзү алып келиптир Бельгиядан. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Бисмилла дейли. Механика. Бисмилла. Оталды. Мерседес да бунун бусу дагы, легковой дагы бар бир Мерседес. Мына үстүнкү жерлеринде бул жерде мындай күн тоскучтары менен үстүндө мына кичинекей бардачоктор бар экен. Кондиционер бүт иштейт, печкалар баары иштейт. Мынакей. Скоросттордун түшүштөрүн да бир сыйра көрүп берейин. Мына 3, 4, даже 5, анан 6 бар экен. 6 ступка экен туугандар. Задний болсо же өйдөй кара, мындай көтөрүлүп туруп, мындайынан заднийге салынса керек, Азыр ручникти түшүрөйүнчү. Эми айдаш оңой де, дизель жеңил. Мен бир сиздерге айдап да көрсөтүп коеюн. Колумдан келишинче, бисмилла деп. Механик айдап эле жүргөнбүз. Азыр эми мына шаарда автоматка өтүп кеттик да баарыбыз. Мына, көрдүңүздөрбү? Сонун экен, жумшак, караңыздар. Жүккө өлөт де. Караңыздар. Машалла, сонун.
Комментарияда урушпаңыздар. Bir колуң менен телефон неме кылып, bir колуң менен машина айдадым депчи. Негизи механика билген адамга жеңил эле. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Кана тартышты караңыздар. Машалла. Сонун. Алыңыздарчы. Шунун алып айдаңыздарчы. Ким издеп жүрөт ушундай машинаны? Өтө жакшы экен абалы. Машалла. Мен мындай түз токтотуп туруп да силерге бир сере көрсөтүп берейин. Сыртынан моторду ачканга аракет кылайлычы. Бисмилlah. Так, мотор кайдан ачылат дейм. Мына жерден ачылат окшойт, а? Мен силерге мотор жактарындагы освещенияларына бир сере көрсөтүп коеюн. Эми арман болуп калбасын. Бул жерде корректировка дагы бар экен. Груз көп болгон учурда чүрүп койсо дагы болот. Мынакей. Фарлары полный, дальний, ближний бүт жанып турат. Көрдүңүздөрбү? Так. Бисмилlah. Мына мотордун абалы. Көрүп турасыздарбы? Башка воздушный фильтрлер турат. Эми жакшы үнү сонун. Алган адамдын только айдайт экен. Оформлениясына эгер суроо болот аткан болсо, бир 15 000 сомдун тегерегинде $200 акча кетет экен. Аны сиздер эси менен сүйлөшүп, такташып, баасын айтып коеюн сиздерге. Баасына $15 000 туруп атат экен. Базар баасынан арзан, срочный сатылат экен. Свежий келген. Аласыздар. Кааласаңыздар, пассажирный кылып алып айдасаңыздар, кааласаңыздар, грузовой кылып айдап алсаңыздар дагы болот экен. Ушул туугандар, колдон келгенсе көрсөттүм, эсин айткан, маалыматтарын айтканга жетиштим. Буюрса, эми кээ-бирки суроолор болгон болсо өзүңүздөр дагы телефон чалып, эсине берип көрсөңүздөр болот. Бүтүн ол эмелери жанат экен. Жанындагы кошумча не коет, габариттер деп коебу. Дөңгөлөктөрдүн абалына жакын апарып көрсөтүп коеюнчу. Мынакей, летний. Протекторлор жакшы. 235-65 16S дейт. Грузовой дөңгөлөктөр, туманниктери жок. Ушул туугандар. Чалып көрүңүздөр. Ийгилик барыңыздарга, алган адамга кут болсун. Саткан адамга дагы Кудайым соодасына берекесин берсин.